Пайғамбарыбыз Muhammed aleyhissalatu vesselam өзінің bir sözünde "Ma akramahunna illa karim ve ma ahanahunna illa laim" деп аялға болған мамилени, еркектерден аялға болған мамиледегі болған чыныгы адамдарға таандык сапатты ачып берген. Ал кайсыл сапат дегенде, эгерде эркек болгон болсо, эркектеги болгон жоопкерчилик, кайрат, күч, акыл, жөндөм, чыдамдуулук, сабырдуулук көчөлүктөргө таянып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркектердеги болгон сапатты ачыктап, аялдарга бир гана чыныгы эркектей мамиле туткан адам эркек. Ал эми аялдарга чыныгы бузуку, алсыз, кара мүртөз адамдар жаман мамиле тутат деп ачыктап көрсөткөн. Мындан эмнени айткым келет, себеби дегенде акыркы мезгилдердеги болгон Кыргызстандын өзүбүздүн өлкөнүн ичиндеги болгон аялдарга болгон мамиленин кескин бир жаман жакка ооп бараткандыгы. Ошол эле учурда Орто Азия чөлкөмүнө байланыштуу кээ бирки үй бүлөгө тиешелүү чырдуу көйгөйлөрдүн коомчулукка көтөрүлүп чыгышы бул чындап эле мусулман коомчулугуна таандык болгон кээ бирки асыл сапаттарга кайтуу зарыл экендигин бизге ачыктап отурат. Эгерде биз кыргыз тарыхын карап көрө турган болсок, кыргыз тарыхында бир да ата өзүнүн аялын мынчалык кордоп, аны жектеп, өлүмгө чейин жеткирген учурларды биз көрбөдүк элек. Биз тарыхтан дагы биз окуган эмес экенбиз ошол нерсени. Себеби дегенде мына ушул нерсе катталган эмес экен. Анын негизи эмне түзгөн десек, анын негизи ошол өзүбүзгө таандык болгон, үй бүлөгө болгон мамилеге таандык каада салттардын, үй бүлөгө таандык биздин нарк насилдин калыптануусу жана ошол нерсеге багыт берген дини баалуулуктардын, диндик көрсөтмөлөрдүн жашоодо түз колдонулгандыгын биз көрө алабыз. Диндеги болгон аялдын ордуна келсек, динде аялдын керек болсо тал чачы дагы ал баалуу турат. Диндин көз карашында аялдын тал чачы дагы анын баасы бар. Аялдын бир тал чачы көрүнүп калган жерде анын абийири үчүн адамдар кылыч көтөрүп атка минген. Эгерде аялдын чачы үчүн ошончой болсо, анда ада аялдын абийири үчүн эмне кылышкан десек, ада аялдын абийири үчүн бир чоң мамлекеттин аскери жолго чыккан. Мына ушундай болгон бир бизге зарыл болгон түшүнүктөр бүгүнкү күндө элге жетишпегендей. Ал эркек эркектей болуп жоопкерчиликти алуу менен аялга болгон мамилесин кескин өзгөртүш керек бүгүн. Аял эч качан ал кордоло турган, же кул боло турган, же кайсы бир адамдар тарабынан аялдык орду басынтылыш үчүн аял болуп келген эмес. Аялдар сөзсүз түрдө биринчи колдоону эркектерден көрүш керек. Биринчи коргоону ал үй бүлөсүнөн табыш керек. Ал үйүндө корголгон аял, ал көчөдө да корголот. Үйүндө кордолгон аял көчөдө да кордолот. Эч качан аялдарды биз караган мезгилде алсыз, акылсыз, орунсуз, укуксуз деп карабашыбыз керек. Тескерисинче аялдар булар тескерисинче эркектин колунда дайыма укугуна ээ болгон. Эркектин колунда ал дайыма абийирине, ал уятына, намысына ээ болгон адам катары ал кабылданыш керек. Ошондуктан келиңиздер пайгамбардын кайра осуятына көңүл буруп, аялды бир гана жакшылар гана урмат сыйгылып күтө билет дагы, аялдарды жалаң гана жаман адамдар гана аны кордоп, аларды басынтып, аларды кемсинтип кабыл алат деп эскерткен. Андыктан келиңиздер биз жакшылардан болойлук. Биздин аялдарыбыз жакшы аялдардан болсун. Сен эгерде жакшы болсоң, анда сенин аялың да жакшы. Эгерде сен жаман болсоң, анда аялың да жаман деген жыйынтык менен сөзүбүздү бүтүрөбүз.